Адамзат бул жан дүйнөсү таза, аруу. Бир сөзгө кубанып, бир сөзгө дагы да болсо жылмайып, анан бир сөзгө чынчып кала турган алып бар. Андыктан ардактуу замандаштар, деги эле жакын инсандарыбызга жакшы сөздү айтып, сен мыктысың дей жүрөлү дагы. Биз эфирибизди алдыга карай улайбыз. Куту студиябызда керемет, ар тараптуу, таланттуу, мыкты инсандар конокто. Анда тааныштыралы, майып өтөлү. Ооба, көп күттүрбөстөн тааныштырып өтөлү. Бийиктег ансамблинин жетекчиси, Ниязал атындагы музыкалык окуу жайынын мугалими, Ош Шаардык мэрия оркестринин дирижеру, маданияттын мыкты кызматкери Талгат Сарылбек уулу, ошондой эле дал ушул бийиктег ансамблинин мүчөлөрү Эрбол Абдраимов, Айкүкүл Ширмаматова, Зияда Айымкулова, Аяна Паттаева. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер деп айтабыз. Кутман таңыңыздар менен дейбиз алгач эле. Рахмат. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы. Алгач эле биз бул жактагы Талгат агайдын дал ушул маданияттын мыкты кызматкери намын алганы үчүн куттуктап өтөбүз, дагы да болсо чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Негизи эле ишмердүүлүгүңүздөр кандай жүрүп жатат? Акыркы күндөрү кайсы чыгармалар менен иштешип жатасыздар? Жооп берсеңиздер. Дал ушул сыйлыкты алганда эле кандай өзгөчө сезимдер болду? Талгат мырза, келиңиз. Ушул сыйлыкты күттүңүз беле негизинен? Саламатсыздарбы? Бул сыйлыкты күткөн эмесмин негизинен. Анан капыстан эле болуп калды. Кубандыңыз? Кубандым, ооба. Кубанычтуу болду. Кыска убакыттын аралыгында ушундай сыйлыкка татыдым, эми аракет кылыш керек деп өзүңүзчө сүйүнүп турган болсоңуз керек, Ал жагы да бар. Мыкты, сонун. Кесиптеш, маегибиздин башында эле бир жагымдуу, мыкты чыгарма болбосунбу, сиздерден? Албетте. Анан буюрса, алдыдан маегибизди улантабыз. Кыргыздын улуттук аспабы бул жакта комуз турат, анан дагы ар кандай үйлөнмө аспап, урба аспаптар турат, Анда биз бийиктег ансамблинен бир музыкалык чыгарманы сураналы. Жолуганын билгенде деген аттуу чыгарманы аткарып берели.
керемет, баракелде, кол чабуулар болсун. Данын сонун аткарып Мыкты, алды. сонун керемет. Өзгөчө кыргыздын огондорун дагы болсо ушундай улуттук аспаптарды аткаруудагы бир чеберчилик десек болот, кесиптеш. Ооба. Дал ушул чыгармадан кийин мен бул жактагы топтун мүчөлөрүнүн ар кимисинин мүнөзү кандай экенин бир ирет карап өттүм десем дагы болот. Бул жактагы домбура чертип жаткан кызыбыз бир нерсени гана карап, эч нерсени ойлонбостой ушул нерсени мен жакшы ойносом болду деген ойдо турдуңуз окшойт, Ал эми бул жакта чекедеги сулуу кызыбыз дал ушул өзүнүн колундагы аспабын сонун ойноп, мындайча айтканда ар бир мүчөнүн дал ушул ойноп жаткандагы мүнөзү ар башкача болот экен. Дээрлик жалпысы бир токтоо мүнөз, ойчул адамдардай көрүндүңүздөр. Негизи жашоодо деле ошондойсуздарбы же аспаптарды ойногондо ушундай образга киресиздерби? Аспаптарды ойногондо деген жана азыр эң жаңы ойноп аткан баштагыч болуп атканда адашпасам деп ойнойт да көбүнчөчү. Анан биздикилер деген эми профессионал деңгээлге жетип деле калдык. Биз тактык деп ойлойбуз, ойнойбуз. Демек, сиздер күнүмдүк турмушта деле ушундай эле мүнөздөсүздөр, ушундай токтоо жүрөсүздөр, Ооба. Баардыгыбыз токтоо эле жүрөбүз. Анан дал ушул ансамбль туурасында кеп козгоп калбадыңызбы? Негизи эле бул ансамблдын түзүлгөнүнө канча жыл болду? Мүчөлөрү дээрлик 5 өңүздөрсүздөрбү же сиздерден сырткары дагы башка мүчөлөр барбы? Балким дал ушул ансамблдын тарыхы бардыр. Эмне үчүн бийиктик ансамбль болуп? Ким түптөдү дегендей. Ооба. Бийиктик ансамбль деген канча бир адашпасам бир көп эле жыл болуп калды. Аны биздин ушул агайыбыз Талгат агайыбыз өзү бизге чейин дагы мурунку составы бар болчу. Анан биздин түзүлгөнүбүзгө ошол мындай айтканда бийиктик ансамблдын бул экинчи поколениясы деп коебу. Экинчи тобусуздар. Экинчи тобубуз биз. Ошон башында өзү Хан Теңир деп ачылган болчук. Анан биз деле ошол ачылган ансамбль деле жолдоп өзүбүздүн агайыбыз ачкан деп ошону экинчи топ болуп эле ачылып алдык. Биздин өзүбүздүн түптөлүп ачылганыбызга бир 2 жылдын жүзү болоюн деп калды. Анда 1 жыл, 2 жыл. Жакшы. Ошол тобузда деген адамдар дагы бар. Биз өзү азырынча жалпы 8 адамбыз азыр толук состав. Толук составда 8 адамсыздар. Анда агай толуктап өтсөңүз, негизи эле дал ушул жогоруда айтпадыбы, башкача ат менен чыккан болчу, анан агай жетекчилик кылат деп. Негизи эле башынан баштап түптөлгөнүнө канча жыл болду? Негизи эле бул ансамблдын жашап жатканына канча жылдын жүзү болду? Бул ансамблдын бийиктик ансамблдын жашап жатканына бир 3,5-4 жыл болуп калды негизинен. Анан жаңы ачканда Хан Теңир деп ачып, бул Хан Теңир деген жаштарга бир аз туура келбей калды. Анан бийиктик деп атаганыбыз жаштар жаш муун деген бийиктикке ынтылсын, ашууларды ашсын, чоң нерселер бийиктер багындырсын деп ошого бийиктик деп атап койдук. Иши баары макул болду, сунуштасам. Бир топ болуп калды ансамблдын ачылган. Бул экинчи бөлүгү себеп дегенде студенттерден ачылган биринчи поколенияда дагы. Көпчүлүк окуу жайга кетип калды, чоң окуу жайга кетип, анан экинчи поколенияны дагы түзүп 2 жылдай болуп калды биздин азыр топ болуп жүргөнүбүзгө. Мыктасоң, дал ушул курамда азыркы учурда студенттерби, калган же болсо дагы окуу жайды бүткөнсүздөрбү? Кененирээк тааныштырып өтпөйсүздөр? Бул жерде окуу жайды бүткөндөр азыркы учурда чоң окуу жайга тапшырып окуп аткандар. Негизи Ниязалынын музыкалык окуу жайды бүткөн студенттер булар. Мактасоң. Дал ушул ар бир аспаптын өзүнчө сыры бар дегендей, бул сырдашып ойнош керек. Канча убакыттан бери даярданып, окуп, деги эле кайсыл жердин колуна болосуздар? Кененирээк сурайлычы. Анда четтеги музыкалык аспапты кармап турган кызыбыздан баштайлы, келиңиз. Микрофонду узатабыз. Деги эле бул музыка тармагына кантип кызыгып калдыңыз? Бул аспапты ойногонуңузга канча жыл болду? Кайсыл жерден колуна аласыз? Саламатсыздарбы? Мен Паттаева Аяна. 2021 жылы ошто Ниязал мамлекеттик окуу жайына тапшырып, 2021 жылы тапшырып, 25 жылы бүтүп, ошол 4 жыл үйрөнүп, негизи ошол аспапты 4 жылдан бери ойноп келдим. Адашпасак, виолончель, Ооба. туура эле? Виолончель. Башка аспаптардан караганда кыйын болсо керек? Эми ар бир аспаптын кыйынчылыгы бар, бирок сон негизи. Сизге бул аспап эмнеси менен жакты? Эмне себептен дал ушул аспапты тандап, ушул аспапты ойноп калдыңыз? Эмне үчүн комуз эмес, башка аспаптар эмес? Эми ар бир адамдын табити башка. Сизди эмнеси менен тартып алды? Үнү менен, коңур үнү менен.
өзүмө окшош экен депбизби, назик деп расул Мактасам. билдиребиз. Кийинки эми- кызыбызга суроону узатсак, микрофону узатабыз. Мен Алимкулова Зияда. Мен өзү урма аспапты ойнойм. Буну өзү аты табыла, домбура эмес. Бул аспапты мен өзү 3-курстан бери ойноп баштадым. Почти 3 жыл болуп калды. 3 жылдан бери ушул аспап. Сизге деле ушул эле суроону узатайын. Эмне себептен бул урма аспапты тандап калдыңыз? Ну, ата-энем ойночу, мен онун немесинен бар экен эле. Демек бул тубаса талант экен анда, э? Мындан башка дагы музыкалык аспаптарды ойнойсузбу? Ну, почти. Кайсыларды атап өтсөңүз? Сөз деген өзү Ниязалык музыкалык окуу жайында виолончель бүткөн. Өзү анан Катылган таланттар көп турбайбы, э? анан агайыбыз келип эле оркестрден урма аспапты ойноп, өзү дагы ойногусу келген окшойт. Ошентип урма аспапты ойноп жүрүп, анан азыр деген жакшы ойноп калды. Мен байкашым боюнча фольклор же болсо дал ушул ансамбльда дал ушундай урма аспаптар негизинен мотору деп айтылат. Ошол чынбы? Ооба, урма аспап, бастарыбыз биздин ошондой. Агайыбыз көп айтат, ансамбльдин, оркестрдин жүрөгү деп. Демек ушулай эми жүрөгү турбайбы, э? Ооба. Менимче бир ансамбльде бардык эле адамдардын орду абдан чоң окшойт деп ойлойм. Анткени ар бир аспаптын өзүнчө бир аткарган кызматы бар экен. Эгерде комуз жок болсо, балким чыгарма башкачараак чыгып калат, э? Дээрлик ар биринин орду абдан чоң экен десек жаңылышпайбыз. Сизге да суроо узатабыз, ушул эле суроону. Саламатсыздарбы, кутман таңыңыздар менен. Мен Жалал Абад областынын Сузак районунан болгом. Маматова Айкөкүл аты жөнүм. 2020-жылы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайына тапшырганмын. Мен бул аспапка отурам деп ойлогон эмесмин. Негизи комуз деп келгенмин. Анан ушул аспапка бөлүнүп 4 жыл окудум. Ошодон бери ойноп келем. Өкүнбөйсүз бул аспапты ойноп калганыңызга? Мына сырткары дал ушул өзүңүз мурун комуз үйрөнөм деген болчумун, же болбосо башка аспаптарды үйрөнөм деген болчумун деп калбадыңызбы? Азыркы учурда ошолорго кызыгып үйрөнүп жатабызбы деген? Ооба. Кайсы аспаптарды? Комуз. Комуз, мактасоң. Эрбол мырзага деле ушул суроону узатабыз. Негизи музыка аламына келгениңизге канча жыл болду? Анан сиз өзгөчөлөнүп комузда ойнойт экенсиз. Эмне үчүн комуз? Мен музыка чөйрөсүнө келгениме 9 жылдын жүзү болуп калды, адашпасам. 3-классыман баштап ойнойм. Азыр деген Ниязалык музыкалык окуу жайында 3-курс болдум. Азыр дагы деле окуйм ал жакта. Комуз аспабын чактырган бизде өзү үй бүлөбүздө дагы комузчулар бар экен. Аны мен өзүм деле кече жакында билдим. Ата тегим ошо комуз ойнойт экен. Эне тараптан дагы бар экен, ата тараптан дагы бар экен. Анан телевизор көрүп жатып эле ошол комузду карап эле кызыгып, анан ошол 3-классымда биринчи туулган күнүм, алгач туулган күнүм, ошол жашымда туулган күнүмдө комуз сурасам четке какпай алып беришкен. Ошентип анан комузчу болуп келем азыр. Ай, баракелде сон. Комуздан сырткары дагы башка аспаптарды ойнойсузбу же азырынча комуз менен элеби? Башка аспаптарды деле ойнойм. Мындай любитель катары деп коет го. Чоор аспабын ойнойм. Ушул ансамблибизде кайсы аспап болсо барып берип турчу деп эле алып тутмалап. Билбейм, үйрөнүп көрүшүң керек деп эле бирок ойноп кете бересиз, э? Үйрөнбөсөк дагы кандай экен деп эле кыйкылдата берип. Негизинен чыгармачыл адамдар ушундай болот эмеспи? Көрөлүчү деп. Жо билем дагы дебейт, билбейм дагы дебейт го. Мындай көрөлүчү деп эле жасап кете берет, э? Алдыга карай жылып кете берет. Колуңа тиймейинче билбейсиң ал кандай экенин биринчи. Ошо кармап көрүп, сезип. Демек кармап көрүш керек, э? Мыктысын. Дал ушундай сөздөрдөн соң биз алдыга карай чыгарма менен турлайлы. Сапарыбызда. Биз зарубежный чыгармалардан ойноп берели. Армения чыгармасын ойноп берели. Дүйнөлүк чыгармаларга кайтабыз, э?
Баракелде, сонун керемет, мыкты. Сонун аткарып алды. Негизинен эле топ менен иштөөдө ар кандай кемчиликтер болот же болбосо толуктанма болот. Ар бир убакытты дайындап анан даярданасыздар да. Бир чыгарманын үстүндө иштөөдө канча убакыт кетет негизинен? Эми биз деген жанагындай нотаны берсе эле биз ойноп кете беребиз да, бир ашып барса бир репетициядан кийин эле ойноп кетебиз. Демек, динамикасын же болбосо музыканын темпин алжак булжагын демек бир эле көрүштө Алжак булжагын деген агай бир жини келген болсо сразу бир ойношто эле чыгарып салат. демек Талгат агайдын Талгат мырзанын бир жини келген учурда сиздер даяр болосуздар, э? Биз өзүбүз эле сезип коюш агайдын жининде калбайлы деп талпынабыз биз дагы. Менимче сиздер сынактарга баймалай катышасыздар деген ойдомун. Абдан бир жогорку деңгээлде аткарууларды ойноп берип жатасыздар. Анан негизи эле сынактарга катышасыздарбы түрдүү? Ансамбль менен бизге чейинки топтор катышчу. Биз азырынча катыша элекпиз, бирок биз деген жекече катышабыз. Арабызда ошо жекече катышкандарыбыз бар. Эгерде дал ушул ансамбль же болбосо фольклордук оркестрди катайын чыгармаларды аткаруу боюнча Кыргызстанда, республикабызда сынактар болсо катышууга даярсыздар, э? Даярбыз. Сразу биринчи жолу аттанабыз. Мактасан. Баракелде, менимче мындай сонун аткаруу менен сөзсүз түрдө байгелүү орундарды ээлейсиздер деген ойдомун. Негизи эле дал ушул жекече сынактар деп айтып калбадыңыздарбы? Ансамблдын өзүндөгү аспаптар үчүн, балким бир чыгарманы жаңы ойнош үчүн, негизи эле дал ушул бийиктик ансамблинде мындай бир нерселерге катышууда сиздерге эмне жетишпейт? Балким аспаптардан аксайсыздар, балким башка нерседен, балким топко жаңы адамдар керек. Негизи эле сиздерге эмне жетишпейт? Каржылаган жактан гана жетишпейбиз. Калган негизи сиздерди ким каржылайт? жетекчи өзү жооп берип койсун. Талгат мырза, келиңиз. Микрофонду алабыз. Бул ансамбль негизи жумушта иштейт, мамлекеттик жумушта. Кайсы жакта экенин айтпай эле коеюн, кап этпесеңиздер. Ал жактан бирок айлык эле, анан моундай бизди азыр конкурска, тияка барып деп атпайсыздарбы? Ал жакка барганда каржылаган адам жок бизде. Себеп деген ал биздин өзүбүздүн эмес болуп калат экен да. Мамлекеттик иш-чарага кирбейт экен. Каралбайт экен ал жагычы. Демек, бүгүнкү күндө дал ушул ансамбль өзүнчө бир каржылаган уюм же бир адам жок экен, э? Бүгүнкү күндө. Анан сиздер негизи бир атайын концерттик программаларда, мындан сырткары той жакшылыктарда кызмат кыласыздарбы? Мактасон, негизинен эле дал ушул музыка тармагы Ордолу шаарыбызда же болбосо Бишкек шаарында, Кыргызстанда ушул тармак, музыка тармагы канчалык деңгээлде өнүгүүдө? Биздин элибиздин түшүнүгү канчалык деңгээлде ушул нерселерге баш багып турат? Элдер азыр түшүнө баштады го дейм. Секин-секин түшүнүп келе атышат бардыгы. Буга чейин көңүл бурган эле адам жок болчу. Жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, бир нерсени дамдап көрүш керек, бир нерсени көрүш керек депчи. Негизи мен да сиздердин аткарганыңыздарды угуп, мага аябай жагып, мен ушу кесибимди таштап эле музыкант болуп кетсем окшойт деген да ойлор келди. Кийинки чыгарылышта кесипте сиз дагы конок болуп келип калсаңыз, ушул бийиктик ансамбль менен. Ошондо кайсыл аспапты ойноп каласыз? Карап отурсам мага дээрлик баардык аспаптар жакты, бирок сөзсүз түрдө баардыгын бир убакта үйрөнүш менимче чоң эле кыйынчылыкты жаратса керек, э? Андай деле чоң кыйынчылык жаратпайт эми. Ушу Эрбол мырза комуз үйрөтүүчү дейт сизге. Демек, адамдын өзүндө кызыгуу болсо, баардык нерсени алып кетет, э? Анан бүгүнкү күндө дал ушул музыкалык аспаптарды ойноп, мыкты музыканттардын катарын толуктап жатасыздар. Анан бир суроону узаткым келип жатат. Эгерде сиздерге кайрадан өнөр тандоо же кесип тандоо мүмкүнчүлүгү берилсе, кайрадан кичинекей кезиңиздерде, кайрадан 18 жашта ушул мүмкүнчүлүк берилсе, кайсы кесип тандайт элеңиздер? Абитуриент болсоңуздар, кайсы Мен кесипке өзүмдүн аспабымды тандамакмын кайра. Демек, өкүнбөйсүз бул үчүн, э? Жок. Негизи башка тармакка кызыгып көрдүңүз беле? Кызыгып көргөм, өзү мен башында комузчу эмес, музыка дүйнөсүнө вообще мындай кирем деген оюмда жок болчу. Анан жолум ушул жака бурулган окшойт, мындай бүт келип музыкага гана моундай жол туруп калгандан анан майли бияка кетип калдым. Демек, талант жеңип кетиптир да, э? Сизге? Мен деле өкүнбөйм, бирок кичинекейимде ата-энем врач болосуң деп айтышатты. Анан бирок кийин чоңойгондо ойлор өзгөрөт экен. Ойлор өзгөрүп, ушул музыка жака жазган экен, ушул жака келип калдык. Анда сизге деле мүмкүнчүлүк берилсе, анда кайрадан эле музыкант болмоксуз, э? Баракелде. Талгат агай, өзүңүз жооп берип өтүңүзчү.
мен деле кошулам ошого эле. Демек сиз деле кайрадан музыкант болмоксуз, э? Мүмкүн башка тармак тандап каласыз. Мүмкүн айтып калышат го көпчүлүк учурда бул музыка тармагы аябагандай кыйын нерсе дейт. Бул жанагы бир кемчиликти же болбосо бир нерсени кечип беришти талап кылат дейт. Бир нерсени кечип андан кийин үйрөнүш керек дейт. Ансаарындай Негизи музыкант десе эле баары мындай эки нерсени эле үн чыгарып коет, оңой эле го деп ойлойт. Башында азыр булар айтып атпайбы, мен деле музыкант бойдон эле кетмекмин депчи. Негизи башында кыйын болот. Музыканы таштагың келет, ойногуң келбейт. Эми окшобой жатса эмне кыласың? Анан эми мен окуган жер башка жер болуп калды, булар окуган жер башка жер болуп калышты. Бизде деген карачу деле эмеспиз. Дешип агайдын артынан кууп жүрүп ушинтип окуганбыз да, анан негизинен аябай кыйын болот башында. Анан үйрөнүп, уже билип, түшүнүп калгандан кийин көрсө болот турбайбы? Деген эле биз просто мындай туура жолду көргөзүп, мындай көзөнөктү мындай. Эми бир 3 эшик турса, кайсы бирине киришти билбей отуруп эткенбиз көрсөчү. Тигизин ачып, бунусун ачып дегендейчи. Туура жолдо ошол агайыбыз могу эшикке кирсең деп эле ачып көрсөтүп батыраак эле жеттик да. Негизи башында оор болот, бирок үйрөнгөндөн кийин баары кайра музыкант болуп кетет. Агай, жогоруда айтып өтпөдүңүзбү? Мен башка жакта билим алып калдым, булар башка жакта деп. Негизи жаш айырмачылыкта болот. Сиздер кезде дал ушул техникалык жакта, музыкалык аппараттар канчалык деңгээлде бар эле, анан азыркы учурда мүмкүнчүлүк канчалык деңгээлде, ошол мүмкүнчүлүктү азыркы учурда жаштар пайдаланып атабы? Ошол тууралуу айтып кетсеңиз. Мүмкүнчүлүк бул аспаптардын мүмкүнчүлүгү азыркы учурда деген Европанын чыгармаларын биз кыргыз аспаптарына салып ойноп атабыз. Негизи мондай башында бар болчу, бирок мондай деңгээлде жок болчу. Мен даже оркестрга да салып, кечеге жакын эле концерт бердик. Элге тартыладык, эл аябай жакшы кабыл алды. Индиянын чыгармаларын, Американын, Австралиянын ар бир өлкөнүн чыгармаларынан тартуулап бердик кыргыз аспаптары менен. Негизинен өнүгүү жакшы эле келип атат. Жакшы эле болуп Аны колдонду эле жакшы демек, э? сон. Азыр дагы да болсо Талгат мырзага кайрылабыз. Ага чейин сиз жооп берип турыңыз, келиңиз. Сиз кайсы кесип тандайт экенсиз? Ошо сиздики кызык болуп жатат мага. Эгер кайтадан кесип боюнча болсо, спорт боюнча. Оюңуздагы айттыбы? Ооба. Мен сизди ошо спортчудай сүрөттөп, сырттан ушундай сүрөттөп жаткам демек. Менин оюм оңунан чыкты дебейинби? Спорт тармагын таанымаксыз демек, э? Билбейм, бирок жагат. Мыкты, сон. Спорт тармагында. Мен деле кайрадан ушул музыка тармагын таңдамак болчумун. Негизинен өкүнбөйм. Негизи башка тармактарга кызыгасызбы? Ооба, кызыгам. Кайсы тармактарга? Көбүнчөсү мындай салондо иштегим келет. Негизинен иштегим келет болчу. Сулуулук тармагында электенгиңиз келчү, э, демек. Сон, ар бириңиздер өзүңүздөр көксөгөн максаттагы ойлорду айтып өттүңүздөр. Эми Талгат мырзага кайрадан кайрылалы. Кечээ күнү сиз жогоруда да баса белгилеп өттүңүз. Концерт бердик оркестр менен деп. Ош шаардык мэриясынын Кыргыз эл аспаптар оркестринин дирижеру Талгат мырза дал ушул оркестрди чоң массовкада негизинен жетектейт. Концерт кандай болуп өттү? Ошол жаатынан айтыңызчы, эл канчалык деңгээлде келди? Ооба. Биздин билишибизге караганда соц тармактардан байкай алдык, эл толтура келди залда. Анан дагы да болсо эң мыкты деңгээлде өттү деп билдик. Анан сизден дагы угалычы ушул тарихтеги ойлорду. Эми негизинен катачылыктар болду, болбоду дебейм. Себеп дегенде биз өзүбүздүн катачылыгыбызды өзүбүз билебиз. Бирок концерт бүткөндөн кийин мен да бир көңүлүм жок болду, кандай эмне болду. Бирок эл жакшы кабыл алып атты. Анан элдин сөзүнө эле кошулдум, иши кылып. Кандай десем, эл жакшы кабыл алды, аябай сонун болду, комментарийлер аябай келди, ар кайсы тараптан дегендейчи. Иши кылып элдин баарына жагыптыр. Анан көңүлүм ордуна түшүп калды бир аз. Эмне үчүн көңүлүңүз төмөн түшүптүңүз? Ар кандай критикалык сөздөр айтылдыбы? Эмне үчүн бул? Жок, негизинен биз драм театрга бердик концертти. Анан ал жерде деген бизге репетиция керек болчу. Бир 4 саат или 8 саат даярдык керек болчу. Анан биз барган учурда спектакль коюлуп калып, анан бизге бир кыска эле мүнөт берилип калды. Биз микрофонду жандырганга жетишкен жокпуз негизи. Эл кирип туруп,
жандырып эле занёсын ачып баштадык да. Анан ошол жерден өкүн эмне болор экен эми бул жак деп. Сіздерге дал ушул Султан Ибраимов атындагы улуттук драма театрда даярданууга убакыт аз гана берилип калды. Жаңысы деги чейин эле элгирди башталып кетти дедиңиз. Бирок мен сиздерди айткым келип турат, бул жерде өкүнүү эмес, кубанычыңыздар керек деп. Анткени сиздер ага чейин даярдангансыздар, кесиптеш караңызчы. Ойногондугун ал концертте биз да бар болгонбуз. Болгону биз Состармак деп гана атайын сурап көрдүк. Анткени мыкты даярдык менен мыкты концерт бергениңиздер бизге аябагандай жаккан болчу, элге дагы жакты. Дагы да болсо албан ийгиликтерди каалайбыз, урматтуу Бийиктик ансамбли. Талгат мырза, дал ушул оркестрди дагы да болсо алдыга карай сүрөй бериңиз. Маданият тармагы, музыка тармагы өнөөсүнөбүз. Эми кезек дагы бир чыгармага келип жетти окшойт, келиңиздер. Популярдуу кино саундтректерден ойноп берели. Чет мамлекеттен Ветреный деген Турция чыгармасынан ойноп берели. болсун дейбиз. Ушул кыска убакыттын ичинде ушундай чыгарманын аркасында көп нерсени ойлондуруп жиберет экен негизи адамды. Жүрөккө эң башкысы жүрөккө сонун бир сезимдерди тартуулайт экен десек жаңылышпайбыз. Анан агай ушул учурдан пайдаланып бул жакта топтун мүчөлөрүнө өстүртөн мүнөздөмө берип өтпөйсүзбү? Негизи эле топто иштешүүдө кандай, сыртта кандай, сиздин купулуңузга толобу? Негизи эле музыканттар аябай капризный адамдар болот. Кыргызчасын билбей атам, ушундай аябай оор кишилер болот да. Чарс мүнөздүү. Кандай десем, аспабына жараша анда дагычы. Мисалы, виолончель аспабы турат, виолончель өзү мындай кеңир аспап да. А бул кызым аны өзү да кеңир. Мисалы, аспапка жараша сүйлөгөн, кандай сүйлөсө аспаптан да ошондой үн чыгат. Мисалы, бул урма аспапта ойноп аткан кызым мындай баеч катары сүйлөгөндөй эле угулуп атат. Тарс турс да, ана ойногону да ошондой да. Бул жактан дагы мисалы, кыяк аспабын ойноп аткан кызым өзүм моундай жылмайып турган менен аябай кылдагыдай да. Тияктан комузчулар деле негизи кеңип пейил болот. Булар деген мен ойлойм, тете кылын алып салып зымтак болсо айкөкүлгө окшоп калмакпы депчи, аябай чарс болупчу. Тамаша. Негизинен бирок кайсыл аспап кандай болсо, ошол адам мүнөзү да ошондой болуп калат экен. Ошол. Мүнөзүнө жараша. Ошондо агайыңыздарга да бирөөңүздөр мүнөзүн берип коесуздар. Негизи эле агай топ менен иштешүүдө кандай? Эрбол мырза. Музыка жаатында жүргөн биз түшүнөбүз. Мындай сонун бир рахат алуудагы жерлери бар да. Мындай музыканын чыгарманын, мисалы, агайыбыз чыгармаларды көбүнчө өзү жаратат да. Өзү жазып, өзү биз ошо агайыбыздын жазганынан анан бизге берип аткан билиминен
көбүнчө кайф алабыз да. Ырахат алабыз. Ырахат алабыз. Анан агайыбыздын характери жагат бизге. Характери өзү характери кандай болот экен ошо? Агайыбыз өлө мындай Жогоруда жөнөкөй айтпадыңыздарбы? Бир жини келгенде биз бардыгын даярдап коебуз дедиңиздер. агайыбыз мындай адам, жанагы жумушту жумуштай, досту достой, эшикти эшикте алып жүргөн адам. Демек барьера сакталат. Жумушка келген агайыбыз ошо мондай кылып чекти коюп, мындай кылгыла деп туруп алат. Анан сыртка чыкканда агайыбыздан өткөн жакшы адам жок. Мындай жанагы жумушта ажыдаар деп коебуз биз, динозавр болуп кетет, тыйктырып эле чыгат. Сыртка чыкканда өтө сонун адам. Баракелде. Агай, негизинен эле бул ансамбльда ченелүү бир убакка чейин бир топ ансамбль болуп турабы же кандай? Ушул туурасында маалымат берсеңиз. Негизи бул жерде могу отурган мүчөлөр булар ар кайсы жактан. Мисалы бул кызым Жалал Абадтан, бул жигит өзү түбү Өзгөндүк, Ошто Төрөл Ошчоңойгон, бул кызым Ноокаттан, тиги кызым Баткенден дегендейчи. Жети дуандан да мен дейсизби? өзүм Аксыдан дегендей. Негизи сактап калыш кыйын. Топту сактап калыш кыйын. Мисалы буларга ошончолук деңгээлде жумушу жакшы болуп, жашоосу жакшы болсо, иштесе болот. Анан жакшы болбой, каражаттан да кыйынчылык болсо кетип калат көбүнчөчү. Анан негизинен шарттын болушунча жакшы кылганга аракет кылып атабыз, эми буюрса дагы жакшы болуп кетебиз деп атабыз. Мыктысон. Аракет кылыңыздар. Дагы да болсо дагы ушундай элдин жан дүйнөсүнө музыка ыргактары керек. Муза дүйнөсүнө сүңгүп, сиздер дагы да болсо керемет музыкалык чыгармаларды аткарып, жан дүйнө дагы да болсо дарылай бериңиздер деп, эми убакыт деген убакыт сиздердин аткарып берген чыгармаларыңыздарга терең ыраазычылык билдирүү менен биргеликте эркин микрофон узаталы келиңиздер эми. Ансамблдын атынан эле айтып коеюн, бардыгыңыздарга ошо чын ден соолук каалайм. Анан жүрөгүңүздөр жараланбасын. Эң башкысы. Биз музыка менен кээде дарыла албай деле калабыз. Ошого жараланбай жүрүңүздөр, биз болсо өз ишибизди кыла берели. Ийгиликтерди каалайбыз. Сиз да сүйлөсөңүз болот. Баарыңыздарга ден соолук каалайбыз. Дайыма жылмайып жүрүңүздөр. Ыраазычылык билдиребиз. Талгат агай, жалпы ансамблдын атынан сүйлөп, көрүүчүлөргө салам берсеңиз болот. Тынчтык үй бүлөдө. Анан ошондой эле келечегиңер кең болсун деп баарын ийгиликтерди багындырып жаштарга, музыка чөйрөсүндө жүргөндөргө көбүрөөк заниматься эткиле деп айтмак. Көбүрөөк даярдангыла дейсиз, Көбүрөөк даярдангыла. Баракелде. Бул жакта кызыбыз. Спортсменка дейсизби? Мен кошулам баардык. Менен кийинки анан мага чейинки баардык сөздөргө кошулам дебейсиз. Баракелде. Иштериңизге ийгилик. Ден соолукта болуңуздар, ошол. Ыраазычылык билдиребиз дагы да болсо. Сиздерге чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Дал ушундай элдин жүрөгүнө жаккан мыкты чыгармаларды ойноп жүрө бериңиздер деп айтабыз. Таң эрте студиябызга келип, маек куруп, сонун бир аткармаларды аткарып бердиңиздер. Ыраазычылыктарды билдиребиз.